Бак дарактары куурап деградация боло баштаган бул сейил бак Ак талаанын Баятов айылында жайгашкан. Аталган жай боз чаңы учкан талаага айланып, тигилген бак дарактары дагы куурап баштаган. Мындан улам аталган аймакты жаңылап реконструкциялоо иши өткөн жылдын күз айында башталган. Сейил бактын ичине аттракцион, балдар ойночу аянтча жана аллея менен бирге ар кандай бак дарактардын 1000 көчөтү отургузулат. Ушу полянын ар жагында бир аз дагы бош жерибиз бар. Ошол жерге болсо аттракциондор коюлат. Футбольный поляны өрүүндөп түзөө иши жүрүп жатат да азыр данный время. Чоң стандарт абалында футбольный поля айланта беговой кругу менен жасалып жатат. Аталган сейил бактын ичине спорт комплекс дагы курулат. Буга чейин айылдын жаш спортчулары чакан мектепте машыгып келишсе, эми ичине кичи футбол, волейбол, теннис жана күрөш аянтчасын камтыган спорт комплексте машык алышат. Көбүнчөсү ушул күрөш, волейбол, футбол көп кызыгуушуда. Олимпийский видке көп көңүл бурулуп атат азыркы учурда да. Анан ушул заманга талаптуу бизде өзүбүздө чоң немес жок болчу. Ушул бүтүп калса чоң маселе чечилет деп көп жаш спортчулар Азиянын Олимпиаданын чемпиондору чыгат деп үмүттөбүз. Өздөрүнүн ушу Тайлак спорт мектебинин машыгуучусу Билимбек кызы Кайлмира чыккан, Абдулкайыр Каниек чыккан, азыр өздөрүнүн Азия чемпионунда месте алган. Мамлекеттин колдоосу менен ишке ашып жаткан сейил бактагы спорт комплекстин наркы 147 миллион сомду түзсө, калган сумма сейил бакты оңдоп түзөө жумуштарына сарпталат. Алина Асанкулова, Бексултан Жолдошбеков, Нарын жаңылыктары.